Прописка маселесин да көтөрдүңүздөр. Ошол боюнча кандай? Биздин негизги бир максаттагы иштер ошол мыйзам долбоорлорунда азыр иштеп жатабыз. Мурдакы Оштун мэри Мелис Мырзахматов. А кишинин бүгүнкү күндөгү ошол козголгон кылмыш иши, Кыргызстанга келе албай жүрүшү боюнча деги эле ошол кишиге ачылган кылмыш иши боюнча сиз кандай баа берет элеңиздер? Бул саясий куугунтук. Мырзахматовдун эч кандай мамлекетке келтирген зыяны жок. Мырзахматов менен бүгүнкү күндө сиз кандай байланыш барбы ал кишилер менен? Эми Мырзахматов менен байланыш бар. Мырзахматов биринчиден ал Улуттар Бирдик партиясынын лидери катарында болсо, экинчиден мен ачык эле ар дайым айтып жүрөм, ал менин кудам болот. Эми атамайкы саясий баа берели депчи. Саясий баа деп биз эмнени айтсак болот? Президент кандай иштеди, кандай болду? Биз бир эле ушу президенттик эмес, биз вообще мамлекеттик кызматкердин баарына саясий баа берилиш керек да. Бүгүнкү күндө биз тарыхты ойлосок, келечекте тарыхты карасак, республикалык деңгээлдеги саясий лидерлер жок. Эч бир маанилүү мамлекет үчүн жасаган иши жок да. Кызматка келип отурганда ойлонот, эртең менин артыман ушундай саясий баа берилсе, мен кандай, менин урпактарым кандай болот, менин неберелерим кандай болот деген ойго келиш керек да. Ошол үчүн бул эң туура нерсе. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Пирамида телеканалынын Убада жана аракет деген көрсөтүүсүн баштайбыз. Бүгүн бизде конокто экономикалык саясат жана фискалдык комитеттин мүчөсү Гайкулов Искендер Төрөбаевич мейманда. Саламатсызбы, Искендер Төрөбаевич? Кош келипсиз. Бул Убада жана аракет деген көрсөтүүбүз атайын жогорку кеңештин алкагында атайын даярдалган проект. Аты эле айтып тургандай, кандай аракеттердин үстүндөсүз азыр? Шайлоочулар менен деги эле ошо республикалык деңгээлде кайсы иштерди депутаттар жасап атасыздар? Эми бүгүнкү күндө баягы илгери одномандатный болгон убактарда депутаттык Убада дегендер болчу да. Азыркы күндө партиялык система болгонго байланыштуу ар бир партия өзүнүн программасы менен чыгышат. Негизинен мен ушу Атамекен партиясы менен биргеликте чыккандыгына байланыштуу биз Атамекен партиясынын парламенттин алдындагы программаларын ушул саясий кеңештен бекитип, ошону элге чыкканбыз. Негизинен бул жерде биринчи маселе бул кыргыз элине ошо мыйзамдуулукту сактоо боюнча парламенттин милдети деп ушу мыйзамдарды карап, кайсы мыйзамдар жакшы иштеп атат, кайсы мыйзамдарда кемчилик бар, ошолор боюнча иштөө болчу. Андан кийин ушу негизги ушул партиянын негизги бир иштеринин бири бул биздин мына шаар борборундагы, шаардын четиндеги баягы самовольный застройщиктер деп коебуз, келип убагында үй куруп, башка болуп, документи жоктор боюнча биздин негизги бир убадалар болчу партиянын. Ал боюнча атайын мыйзамдын долбоорун иштеп чыгып, уже парламентте каралып, бул маселелер азыр чечилди. Андан тышкары бизде негизинен ушул социалдык төлөмдөр боюнча элдердин ушу көбүрөөк маселелери кайрылганда ушу пособиялардын туура берилиши боюнча көп сунуштар түшкөн болчу да. Фракция ушул иштегенде жылда биз атайын календардык план сессиянын алдында түзүп, ушул программа менен фракцияда көбүнчө мыйзамдарды фракциянын толук мүчөлөрү менен биргеликте да сунуш берип жатабыз да, негизги мыйзамдаргачы. Себеби бул мыйзам чыгаруу болгондон кийин парламенттин негизги максаты партиялардын өзүнүн ошол берген убадаларын мыйзам аркылуу аткаруу биздин негизги милдет. Экинчиси, биз ушул мыйзамдардын аткарылышы боюнча дагы атайын региондорго барып, региондордо өткөрүп жатабыз фракциянын жыйындарын. Ал жерде ошол мыйзамдардын аткарылышы боюнча элдик катышуу менен талкуу жүргүзүп жатабыз. Ошолордун жыйынтыгы менен келип дагы өзүбүздүн баягы фракциянын ичинде ушул иштерди жүргүзөбүз да. Көчмө жыйындардан кийинчи. Анан дагы бир нерсе, бизде баягы жеке кайрылуулар болот.
депутаттарга же шайлоочулардан, өзүнүн партиялаштардан, алардын баягы укук коргоо органдарына арыздары, ошондой эле фискалдык органдарга арыздары, туура эмес болуп жаткан министрликтерде чечилбеген маселелер боюнча дагы атайын бизде коомдук кабылдамабыз бар. Коомдук кабылдамадан тышкары ар бир депутаттын өзүнүн кабылдамасында, ошол эле жогорку кеңештин сайтында, атайын өзүбүздүн сайтта суроолор келип калат, кайрылуулар келет. Ошо кайрылуулар менен дагы иштейбиз да негизиненчи. Атамекен партиясынын шайлоодогу бирден бир дагы ошол жанагы айтып кетпедиңизби, жер ошол өзүн баягы басып алып, анан кийин документи жок эметкен ошолор болгон, анан прописка маселесин да көтөрдүңүздөр эле. Ошол боюнча кандай иштер? Бул боюнча дагы пропискалар боюнча маселелер дагы каралып жатат. Эми булар баары баягы өзүнүн процедуралары менен, өзүнүн убакыты менен каралышы керек. Бирок биздин негизги бир максаттагы иштер ошол мыйзамдоолорунда азыр иштеп жатабыз. Шайлоо алдында ушул Ош өрөөнүнөн сиз анан мурдакы Оштун мэри Мелис Мырзахматов дагы чыккан эле да. А кишинин бүгүнкү күндөгү ошол козголгон кылмыш иши, Кыргызстанга келе албай жүрүшү боюнча, деги эле ошол кишиге ачылган кылмыш иши боюнча сиз кандай баа берет элеңиздер? Эми биринчиден бул көп жерден суроо кантип бул Текебаев менен Мырзахматов кошулуп калды депчи. Текебаев ошол күндө эле биринчилерден болуп, бул саясий куугунтук, Мырзахматовдун эч кандай мамлекетке келтирген зыяны жок. Мунун бардыгы ушул бийликтин айткан иштерин аткарбагандан болуп жаткан маселе деп биринчилерден болуп Текебаев көтөрүп чыккан. Экинчиден ушул эки партиянын келишимге келгенинин себеби ушу Атамекен партиясы биринчилерден болуп ушу Мырзахматовдун саясий куугунтук болгондугу туурасында айтып чыгып, ошо саясий куугунтук болгонун негизинен сот туура эмес адилеттик чечим кабыл алган тууралуу айтып чыкканда, ошол үчүн дагы биз биргеликте ушу коррупция менен күрөшүп, биргеликте ушу баягы саясий куугунтуктан иштегендер маселелерди карайбыз деген максаттарда чогуу бир чоң келишимге келип, ошол үчүн биз Атамекен партиясынын тизмесине кирип, Улуттар Биринин партиясынын мүчөлөрү катышканбыз. Мырзахматовдун иши боюнча бул жерде аябай сүйлөйбүз десек аябай көп. Себеби Мырзахматовду иш козгоордон мурда ошо шаарда иштеген 18 мамлекеттик кызматкер иш козгогон. Мырзахматовдун орун басарларынан баш кылыпчы. Анан бүгүнкү күндө ошол 18 кишинин бардыгы акталып чыкты. Бардыгы мамлекеттик кызматтарда иштеп жатат. Себеби мамлекетке эч кандай зыян келтирбегени жогорку сотко чейин чечилди да. Мырзахматов боюнча ишти ошол 18 кишиге иш козгоп, анан Мырзахматов ушулардын бардыгына баягы өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, ушуларды жасаткан деген шартта козголгон да иш. Ошол жерден жок эле цифралар менен мамлекетке зыян келтирди. Бул эффективдүү проект болгон эмес депчи. Бирок азыркы күндө бардыгы акталды. Себеби жогорку сотко чейин каралды. Азыр Мырзахматовдун адвокаттары бул иш боюнча жүргүзүлүп жатат. Жогорку сотко кайрылуу боюнча. Суроо болушунча эмне үчүн мурда кайрылбады башка деп өзүңүздөр билесиздер. Мурда Атамбаевдин бийлигинде мындай маселелер ушул жогорку органдар тарабынан эч каралбай келген. Бардыгы мүмкүн эмес эле, бардыгы администрация президент тарабынан контролго алынып, ошол жерде сотторго туура указаниялар берип турушкан да. Мырзахматов менен бүгүнкү күндө сиз кандай байланыш барбы кишилер менен? Эми Мырзахматов менен байланыш бар. Мырзахматов биринчиден ал Улуттар Биринин партиясынын лидери катарында болсо, экинчиден мен ачык эле ар дайым айтып жүрөм, ал менин кудам болот. Биздин тууганчылыктагы мамилебиз бар. Андан тышкары биз бир партияда бир партиянын идеологиясын жүргүзүп, бирге иш жүргүзүп жүрөбүз. Эми фракцияга келсек,
экс-президенттин учурунда Атамекен фракциясы, Атамекен партиясы фракциядагы мындай оор күндөрдү баштарынан өткөрүштү. Ошол эле лидердин камалышы, андан сырткары дагы баягы жогорку кеңеште дагы эми аз фракциялардын бири. Бүгүнкү күндө фракциянын орду кандай жогорку кеңештен? Мен ойлойм, бүгүнкү күндө деле фракциянын өзүнүн орду бар. Бул себеби фракция ошол Атамекен партиянын лидери Текебаев жүргүзгөн саясатты улантып бара жатат. Экинчиден, бүгүнкү күндө ошол Текебаев убагында Конституцияга өзгөртүү киргизип жатканда ушуну кыйкырып чыгып Атамбаев кандай иштер жасап жатканын, кантип ал бийликти өзү башкармаларына өткөрөрүн ачык айтып чыккан да. Бүгүн ал далил болуп, өзүбүз баарыбыз эле элдин баары ошону кабыл алып жатпайбы? Мен ойлойм, фракция ар дайым ушул өзүнүн партиядагы баягы шайлоодогу берген убадаларды аткарыш үчүн өзүнүн милдетин толук жандуу эле аткарып жатат. Негизинен мына укук коргоо органдардын отчеттору боюнча чакырып аларды караганда, элдерден түшкөн арыздар боюнча кенен талкуу фракциянын жыйындарында каралып, атайын сунуштар болуп жатат. Ошол эле өкмөттүн, билесиздер, мурдагы өкмөттүн, Исаков башкарган өкмөттүн биринчи кетишинде биринчилерден болуп Атамекен фракциясы чечим чыгарган. Алардын кылган ишин канаттырарлык эмес, өкмөт отставкага кетсин депчи. Андан кийин башкалар кошулганда. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө деле лидер менен ар дайым кабарлашып турат. Фракция лидер менен ушул маселелерди депутаттар ар дайым барып жолугуп сүйлөшкөндө максаттарды мен айтат элем, Текебаев түрмөдө олтурабы, сырттабы, ал бүгүнкү күндө саясатта. Ал кишинин ой пикири өзү айтып чыкпаган менен анын ошол партиялаштары, ошонун эле фракциянын депутаттары ой пикирлерди, сунуштарды аткарып жатат. Демек, лидер менен дайыма мындай акылдашып, айрым бир мыйзамдар болобу, же бир кандай маселелерде сүйлөшүп турасыздар. Ооба. Өзүңүздүн жеке ошол фракциянын депутаты катары кандай мыйзамдарды кабыл алдырып, кайсы кодекстер болобу, мыйзамдар болобу, ошолордун үстүндө мындай иш алып бардыңыздар? Эми бүгүнкү күндө мен ушул экономикалык жана фискалдык комитеттин мүчөсү болгонуна байланыштуу, андан кийин өзүм как экономист катары көбүрөөк көңүл буруум ушул биздин фискалдык органдардын, экономика комитетинин тармагында иштеген мыйзамдардын талдап жүрөм. Ушул мыйзамдарга көбүрөөк өзгөртүүлөр киргизүү боюнча аракеттерди кылып жүрөм да. Себеби биз негизинен ошол иштеп жаткан фискалдык органдардын ишинде ошону менен бирге эле салык төлөөчүлөрдүн маселелерине көтөрүп жүрүп, бүгүнкү күнгө мен 15 мыйзамга ушу демилгечилердин тобуна кирип, ошо 15 мыйзамга уже өзүмдүн сунуштарымды бергенмин. Алардын көпчүлүгү уже кабыл алынып жатат. Андан тышкары биз мына менин коллегам Мамашева Айсулу Турузбековна тарабынан бир чоң мыйзам чогуу чыгаралы деген сунушу болгон болчу. Бул мына шаарларды жашылдандыруу боюнча. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, баардык шаарларды, район борборлорунда мындай жашылдандыруу маселелери болбой, башка иштер болгонуна биз атайын ушу коомдук уюмдар менен биргеликте менин коллегамдын демилгеси менен биз ушу мыйзамды иштеп, толук жаңы мыйзам иштеп жатабыз. Буга биздин баягы өкмөттүк эмес уюмдар толук катышып жатат. Биз ушул мыйзамды бир өткөрсөк деген аракетте бир 6 айдан бери негизинен тегиз ушулга киришип, ушуну иштеп жатабыз азыр дагы. Бюджет боюнча келгенде, сиз ошол комитетте бюджетибиздин биздин баягы дефицит тартыштыгы дагы бар эмеспи? Ошону бөлүштүрүүгө келгенде баары эле баягы мага керек деген киши эмелер, мамлекеттик органдар көп дегендей. Ошол учурларда мындай канчалык каржы министрлиги менен иш алып барасыздар? Эми бул маселе мындай да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бюджети аябай дефицит менен. Экинчиден, биздин тышкы карыздарыбыз көп болгондугуна байланыштуу биз бюджеттин ушул
чыгым жагын караганда эң керектүү статьяларды карашыбыз керек да. Негизинен мен айтат элем, биздин биринчи максат биздин баягы социалдык тармак. Ден соолукту караш керек, окуу жайларды караш керек, мектептерди караш керек деген маселелер биринчи орунда болуш керек да. Социалдык тармактарчы. Андан кийин биздин башка курулуш, жол маселелерге өтсөк болот да. Ошол үчүн мен биринчиден эле бюджетти каралганда негизинен ушу социалдык тармактардын финансылоо жагына көбүрөөк көңүл бурам да. Эми жакында эле экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин ажыратуу боюнча жараян башталды. Бул боюнча депутаттык топ да түзүлдү. Деги эле ушул Атамбаевга байланыштуу азыр көтөрүлүп жаткан ушул маселеге сиз кандай мындай өзүңүздүн оюңузду айтат элеңиз? Эми бул маселе жөндөн жөн эле чыгып калган жок да. Эми баягы коомчулукта ар түрдүү сөз болуп, ар түрдүү маселеде бири туура дейт, бирөө туура эмес деп чыгып атат. Менин өзүмдүн жеке оюм. Бул маселенин бардыгы эртелүү кечип чыкмак. Себеби Атамбаевда ачык өзү иштеп турганда эле конституцияга өзгөртүү киргизгенге чейин узурпация власти болгон. Эми өзүнүн бир туугандар мен кландык семейныйдан алыс болдум деп бар жакка декларация бергени менен ал жаңы формасын таап алганда шоферын, секретаршасын, бухгалтерин, күзөтчүсүн, эми ошолордун баарын кызматка коюп, эми генерал деген чин кандай кишилерге берилиш керек? Ушул маселелердин баарын жасады да. Аны баарыбыз көрүп турдук. Өмүрү бир жерде жакшы иштебеген кишини алып келип туруп, депутаты баш болуп, өкмөттүн мүчөлөрү баш болуп келип, ошол кабинетте анын шоферу менен эсептешип калганда. Бул маселе чыкмак. Кандай болгон шартта дагы да. Ошол үчүн мен ойлойм, бүгүн парламент убагында көтөрдү маселени. Бул мамлекетте кийинкилерге да сабак болуш керек да. Ошол үчүн мен ойлойм, бул жерде бул маселе комиссия азыр толук жыйынтыгын чыгат. Парламент тарабынан мен оюмча толук эле колдоо болот да. Ал кишини жоопкерчиликке тартуу боюнча. Өткөндө ошо Атамекен фракциясынан Каный Копашевич бир маселени көтөрдү да, саясий баа боюнча. Өз учурунда Аскар Акаевичке дагы саясий баа мамлекет тарабынан берилбей калган. Ромбек Саличке да ошондой болбой калган. Эми Атамбаевга саясий баа берели депчи. Саясий баа деп биз эмнени айтсак болот? Эми саясий баа деген документтик түрдө кылалы деди да. Саясий баа деген ошол кишинин кийин тарыхта кала турган орду дейм да. Себеби президент кандай иштеди, кандай болду. Биз бир эле ушу президентке эмес, биз вообще мамлекеттик кызматкердин баарына саясий баа берилиш керек да. Бүгүнкү күндө биз тарыхты ойлосок, келечекте тарыхты карасак, республикалык деңгээлдеги саясий лидерлер жок. Саясий лидерлер убагында биз айтчубуз, мына Насирдин Исанов, Шеримкулов да, иштеп жүргөндөр Муралиев. Бул кишилер республикалык масштабта иштеп, республиканы Жумагулов, алардын баардыгынын саясий өзүнүн орду болгон, саясий лидерлиги болгон да. Бүгүн кайсы премьер-министрди айтасыз? Бүгүн бул Кыргызстан боюнча эл кабыл алган премьер-министр деп. Канча премьер-министрлер бизге 30га жет премьер иштеп жатат. Буларга баардыгына саясий баа берилбегенден, баары 1 жылдан 2 жыл сен отуруп атат. Бирок эч бир маанилүү мамлекет үчүн жасаган иши жок да. Ошол үчүн Каныбек Капашевдин мен колдойт элем демилгесин. Ал президентке эле эмес, өкмөт башчыларга дагы. Ошол эле иштеген чоң чиновниктерге саясий баалар берилиш керек. Ошол саясий бааны берүү мунун ошол өзүнүн эле тууган уругу, урпактарына жетет да. Ар бир киши кызматка келип олтурганда ойлонот, эртең менин артыман ушундай саясий баа берилсе, мен кандай, менин урпактарым кандай болот, менин неберелерим кандай болот деген ойго келиш керек да. Ошол үчүн бул эң туура нерсе, биз саясий баа беришибиз керек.
Эми акыркы суроо Эскендер Төрөбаевич, шайлоочулар менен жолукканда деги эле бул аймактарга чыкканда мындай элдин түшүнүгү ушундай болуп калыптыр да, депутат десе эле ал бир мындай бир кайрымдуу бир ушундай эме депчи. Ошондой сиздерге кайрылган учурлар деги эле ушул тармактарда кайрымдуулук боюнча деги кандай мындай иштерди өзүңүздүн жеке өзүңүзгө суроодо ушундай аткарып жүрөсүңөр? Эми бул маселе бүгүнкү күндө эң оор баягы түшүнүк болуп калды да. Бизде депутат болсо бул ушунун баарын жасаш керек депчи. Бирок депутат ал нерселерди ошо кайрымдуулукту башканы жасаса каяктан жасайт? Ошол маселени караш керек да. Көпүрөсүн деле депутат салып бериш керек деген түшүнүк бар. Көпүрөнү анан экинчиден биз депутаттарда деле күнөө көп. Депутаттар өкмөттүн программасы менен эле салынган көпүрөнү же өкмөттүн демилгесин өкмөт салган мектепти барып туруп айтат, могу мектепти мен салдырдым депчи. Эч ким андан сурабайт, сен кайсы акчаңы салдырдың, кандай кылдың дегенчи. Бул депутаттын убадасы эмес да. Депутат өзү бир чоң бир объектти салып койсо, социальный же бир чоң бир жардамды берип койсо, айтсаң болот, бул депутат ушуну жардам берди депчи. Мен коллегаларымдын көп аябай чоң жардамдарды берип жүрөт. Чоң бизнесмен болгон бар, көп баягы социальный объектилерди куруп атат. Алардын возможносту бар экен, ошону жасап жатат. Но бирок бизде интеллигенция деген бар да. Журналисттен келип отурат депутаттарыбыз. Башка мисалы үчүн билим берүү тармагынан келгендер бар. Алар эмнеси менен жардам берет? Бул туура эмес да. Биздин элдин депутаттан сен жеке эмне жардам бердиң, сен эмне муну аткарбайсың деген бул туура эмес. Биз ошол үчүн дагы баягы парламенттин баркынып кетип жаткандыгы баары ошондон да. Бул жерде бирөөнүн возможносту бар, анын чоң бизнеси бар. Ошол үчүн депутат болду, ал ошондон жардам берет. Муну башкача кабыл алыш керек. Эгерде тиги ошол эле журналист болсо, ошол эле мугалим болсо, ал өзүнүн билими менен бир мыйзамга чоң өзгөртүү киргизип жатат. Бир мыйзамдын бурулушун тартып келе жатат да. Бул өзүнчө бир чоң нерсе. Биз мына азыр да мамлекет, биз азыр мына комитет атайын өзүчө жумушчу топ түзүп, социалдык фонддун тарифтерин азайталы деген демилге менен чыгып, ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Эгерде биз ошонун баарын эсептеп чыгып, ошол соцфонддо бүгүн резервтер бар десек, социалдык төлөмдөрдү азайтсак, бул негизинен бир биздин чоң өзүбүздүн салымыбыз болот да. Ошол үчүн мен ойлойм, депутаттын убада депутат жеке жардам берди деген эч качан бир кубанып, аны бир алкыш бериш кереги жок да. Себеби депутат бул бир жагы бирөө мугалим болсо, экинчиси чоң бизнесмен. Экөөнү эч качан салыштырып болбойт. Ошол үчүн эч качан мен ойлойм, депутат берген жардамы үчүн башка үчүн мактанып бала алыш керек эмес. Депутат ошол парламенттеги мыйзамдардын аткарылышын, ошол мыйзамдарды талкууда аябай активно катышып, ошол жерде мыйзам аркылуу жардам берсе, бул депутаттын жардамы болот деп эсептейм да. Эскендер Төрөбаевич, сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп, көпкө күттүк. Сизге ийгилик каалайбыз ишиңизге. Ал эми телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Эмки көрсөтүүдө кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Кем бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, помните, Блондер Паб – это трапеза, ставшая искусством. Ресторан Блондер Паб – территория вашего отдыха.